Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун өлкөнүн мурдагы жетекчилери менен жолугушуусу тууралуу маалыматка комментарий берди. Негизи мен өлкө президентинин бул демилгесин толук колдойм. Садыр Нуркожоевич тарых баалай турган кадамга барды. Көп өлкөнүн келечеги жөнүндө, түзүүчүлүктүн жыргалчылыгы үчүн бүткүл дүйнөлүк ынтымакка карай кадам таштоо жөнүндө болуп жатат. Ооба, бүгүнкү күндө ар ким ар кандай баа берет. Бул элдин укугу. Негизи айта аларым, бул кандайдыр бир көз ирмемдик эффект үчүн эмес, пиар үчүн жасалган жок. Мен билимдүү адам катары айтып жатам жана мамлекет башчынын бул асыл айкөл иш аракетине убакыттын өтүшү менен гана объективдүү баа берилет деп ишенем. Алмазбек Атамбаев азыр эркиндикте. Мен биздин сот органдарынын бул чечимин кубаттайм. Ден соолук тилейм. Үй бүлөсү, жакындары менен бирге болсун. Бирөөлөр мунун баарын Камчыбек Ташиев демилгелеген дейт. Анын Испанияда кыймылсыз мүлкү бар жана ал Испанияда да дарылануучу. Атамбаев менен тил табышып кетти дегендер бар. Тактап айтканда, бул версияны коомчулукка Орусиялык Регнум агенттиги чыгарууда. Бул албетте туура эмес. Испаниядагы менин же менин туугандарымдын эч кандай мүлкү кыймылсыз мүлкү жок. Башка бир да өлкөдө болбогондой. Ооба, кичүү уулум Испанияда жашайт. Ал 17 жашта, 8 жашынан бери футбол менен олуттуу алектенет. Перуджадагы Паоло Росси атындагы футбол академиясында, андан кийин Валенсиядагы Леванте академиясында оккан. Ал эми 2-жылы Барселонанын өспүрүмдөр курамасында ойнойт. Ал кесипкөй футболчу. Анын жанында апасы жана кичүү карындашы бар. Ал 18 жашка чыга элек. Ошондуктан анын жанында бойго жеткен үй бүлө мүчөсү болушу керек. Бул алардын мыйзамда көрсөтүлгөн талабы. Ал сыноолорду, жаракаттарды, башка кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. Бул чоң футбол дүйнөсү. Чындыгында бул темада спекуляция кылуу туура эмес. Садыр Нуркожоевичтин алдыга койгон максаты ак, ою таза. Ал өз элинин уулу, ага кызмат кылат жана баардыгын өлкөбүздүн жана анын жарандардын кызыкчылыгы үчүн гана жасайт. Ал эми ар кандай башаламандыктарды, ыңкылаптарды жана башкаларды алдын ала айткандар бул далилсиз божомолдорго алданып калбашы керек, деди генерал Ташиев.